Бирок Кудай десең эле биз бир эле нерсени чектеп алып атпайбызбы, бир чоң ааламды. Кудайдын сени менен иши да жок. Анткени Кудайдын астында, Алланын астында андан кийинки жооп берүүчү арбайлар бар. Адамга ким тагдыр буйруйт экен? Жан асманга учуп тан өлгөндөн кийин жан арбай же арбайын тартып жүрөт. Ар бак бийик аң сезимге ээ болот экен дагы пендечилик жашоо өтө майда түшүнүккө ээ болгондуктан жердеги небересинби, баласынбы, адамзаттыбы ар дайым улуулукка үндөйт. Эмнеден? Түшүңдө эле карачы. Эскертип атат, көрсөтүп атат. Түш аркылуу биринчиден. Экинчи аян, кабар, сунуш, талап, тапшырма мына ааламдык илимдер аркылуу улуулукка үндөйт. Күнүгө. Эгер эски жолдо болсо, же теңирдин улуулук илимине үндөйт деп коет. Же эски жолдо болсо Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Мына. Сенин жаның асманга барып ошондой ишти кылмак экен. Эгер жерде сен жакшы өссөң. Өсө албасаң бадал бак. Мына азыр сен ошо өлбөй туруп аң сезимиң ошондой бийик деңгээлге өстү. Мына эскертип атам. Тирүүлөй эле эскертип атам. Улуулукка үндөп атам. Ошол жанагы күнү түнү кызматта дегендей энергия катары. Жан өзү энергия болгондон мурун. Мына нур болгон. Адамдын жаны өзү эмне? Нур. Көрүнөбү мага? Көрүнбөйт мына. Телом көрүнөт, а жан көрүнбөйт. Жан болгон үчүн тело кыймылдап атат. Мына муунтуп койду. Нур кирбеди. Болду, өлүп калды. Энергия кирбей калды. Адам өлүп калды 2 мүнөттөбү. Өпкөсү деле ордунда, колу буту деле, башы деле, эч жерин канаган жок, эч жерин сойгон жок. Эч органын алган жок. Көрдүңүзбү? Ошол жан дегенди эсиңиздерден чыгарбаңыз. Жан чындык, арбай чындык, аалам чындык. Ааламдан келет, ааламга кетет. Жер жашоосу бул көрүнө эле жашоо. Мына ошентип отуруп турганан энергияга айландым.